Бир кыргыз кызга болушуп, мен 20 жыл мурда Бишкектен бери Кытайды сабадым беле. Анын далили мына. Мына. Интернетте жүрөт. Ишенбесеңер, Google'dan тергиле, текстин тересиңер. Нурлан Мотуев, досье, stanradar.com деп терсеңер, ушул дал ушул окуя чыгат. Анан өткөндө да бир видео чыкты, мында жакын арада, бир жуманын ичинде. Бир нарындык бала бир Кытайды сабап таштаптыр. Видеосу да чыкпады. Ал кытайлык суранган экен, мага кыргыз кыздардан салып бербейсиң, тап бербейсиң десе, тиген отшучусуга туруп бастаптыр. Молодец, нарынский братишка, мен земля әңгімесінде, мен жолдоочу акыры чыгат экен да, акыры. Молодец. Кытайлар жайнап кетти. Жайнап кетип, жөн жүрбөй дөгүрүп жүрүшөт. Андай дөгүрүсүңөрдү на место коюш керек. Илгери мен койдум эле, эми силер койгон турасыз, аз азаматсыңар. Ана менин ачуумду келгени ошол эме болду. Ошо кездеги Вечерний Бишкек исказ этип жазган да. Мына ошол эле материалды мына мынтип жазып атат. Окуп берейинчи. В общем, Вечерний Бишкек жазып атат. 16 сентябрь 2005 жыл жазыпты, 20 жыл мурда. Мына ошол эле stanradar.comдун ылдый этегинде жүрөт мына. Мынтип жазып атат. Мотуев человек неординарного поведения, вспыльчивый и агрессивный. Свою бытность правозащитником и заместителем председателя Народно-патриотического движения вместе с Турсунбеком Акуном отправился лично разбираться с жалобой одной студентки. Студентка работала в кафе, где владелец кафе якобы ее обидел, китаец. Мотуев так отреагировал на заявление девушки, что гражданин Китая был вынужден целый месяц провести в больнице. После того, как поднялся общественный резонанс, милиция завела уголовное дело, но вину Мотуева доказать не смогла. Ушундай акмак газета экен да, Вечерний Бишкек калпытчы. Эч кандай анчалык тепкилеп саламасын, что целый месяц ал Кытай больницада жаткандай. Тирүүгөөлөр деле турат, тирүүгөөлөр азыркы бывший омбудсмен Турсунбек Акун мен менен чогуу барган. Саясатчы Назарбек Нышанов постоянно эле жүрөт го, кандидат депутат болуп. Анан ошол менен барганбыз Пекинский утка, эмедеги. Чуйский толук молду кесиде Пекинский утка азыр барбы жок билбейм. Анан барып туруп кыргыздын айлыгын алып берели десек, дердең дейт, кытайча сүйлөп ага. Эшти көрсөтүп чыгып кет деп мени. Тумуштары баскан, аны карап отурамбы? Сүйлөп отурбайбы? Тумуштар бастым эле, оңкосун сайылган. Оңкосун сайылган менен аны милиция келген, разбираться эткенбиз, анан прям бир ай больницада жаткыла эмес. Вечерний Бишкек берин алдап атат. 16 сентябрь 2005 жыл жазыптыр. Ошол ссылка кылып stanradar.com чыгаптыр. Ана мен муну мен эмне айткым келди? Эмне айткым келди? Ошол тиги качанга чейин эле кыргыздын кыздарынын абийир намысы тебеленип, көрүнгөндөргө жем болуп, талпак болуп жүрөсүз. Антон намыстары коргош керек. Бирок антейин десем, кыргыз кыздарынын, к сожалению, дээрлик көпчүлүгү тарбиялары бузулган, өздөрү повод берет, өздөрү шарактап, жалжактап, ээрчип кетишет. Шарият менен жашагалар келбейт, көбү, мен билем да. Загранга ломится все. Барып анан өздөрү повод берет, болбосо китайцы наслушаны, биздин кыздар жүрүн наслушаны, анан келип ашып анан таперден ошол да. Анан ал баланын атын деле жакшы билбейт экенмин, видеодон көрүп атам, үзүл кезип көрүп атам, убакыт да жок, аны внимательно көрүп отурганга убакыт да жок. Бирок азамат, патриот. Меники ошондой болгон. Анан берде комментаторлор айтайын деген просто. Азаматсың, Кыргызстанда сен биринчи чыктың ушинтип Кытайды сабап дегенге сен ал тарыхта түшүнбөстүк, билбестик. Кстати, мен мунунду как раз
Акаев качан революциянын алдында болгон. Азаттык радиосунан бери айткан, ал кезде Азат аябай популярный болчу. Кийин Ак үйдү алганда, Акаев качканда, Ак үйдүн коросунда жүрүп, бүт эле ошол элдин баары жүгүрүп келип кучактап мени, бетиме өнүп айтып баштады. Баягы Кытайды сабаган сен белең. О, мен болчумун. Молодец деп баштады. Ошол намысыбызды сактайлы, чет элдик көп бараткандарды ошентип на место коюп туралы. Биздин граждандарды кордоп, айлыгын бербей, или там бизге салып бербейсиң, талпак кылып дегендерди ошентип на место коюп туруш керек. Шунака